Алга спорт комплекси эл аралык ошондой эле аймактык мелдештерди өткөрүүгө толугу менен даяр. Бул спорттук объект реконструкциядан өткөрүлдү. Ал 1 жылдан ашык аралыкка созулуп, бул учурда комплекс ФИФАнын талаптарына шайкеш келтирилди. Анын оюн талаасынын жанында мына ушундай чуркоо жолдору дагы жасалды. Стадиондун негизги көрмандарга 3000 адамга сыйымдуулугу ылайыкташтырылган. Андан кийин ушул трибунанын алдында атайын ошо ичечинчи кийинчү жайлар футболчуларга, ошол эле маалымат массалык каражаттардын өкүлдөрүнө, ошол эле медицина кызматкерлерине, биздин калыстарга, комиссарларга, уюштуруучу топко бүт бөлмөлөр жайгашкан. Андан тышкары 142 орунду мейманканасы жайгашкан. Ал жерде толук кандуу баардыгы жабдуулар менен жабдылып, тамак-аш, ошо жатаканасы бүт шарт түзүлгөн. Комплекстин реконструкциясы шаардык бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөн. Анткени объект 2024 жылдын башында Бишкек шаардык мэриясына өткөрүлүп берилген. Бишкек шаарынын мэриясына өткөн жергиликтүү мүлк катары болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Анан ошол учурдан баштап мэрия ишин баштаган болчук. Биз деген ыкчам түрдө тез арада долбоорун иштеп чыккан болчук. Ошол долбоордун алкагында биз деген апрель айында бузуу иштерин баштаган болчук. Бул жерде 2024 жылы май айында курулушка өттүк. 2025 жылы май айында биз бүттүк курулуш иштери. Эми бул комплекс Ордо калаанын көркүнө көрк кошкон жайлардын бирине айланат. Чоң Чүй каналына жакын жайгашкандыктан анын айланасы дагы көрктөндүрүлгөн. БЧК дарыянын боюндагы променад кылып, мындай көрктөндүрүү иштерин жүргүзгөн болчук да. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич тапшырма берген болчу, ушу биздин дарыяларды тазалап, анан көрктөндүрүү иштерди жүргүзгүлө деп. Мына биринчи ушу жүргүзгөн ишибиз мына ушул БЧК дарыянын нугу болду да. Ушу жеги ушул биздин көп функционалдуу спорт комплекстин алкагында ошол променадда жасалды бүгүнкү күндө. Комплекстин ачылышына президент катышты. Садыр Жапаров реконструкциялоо кыйынчылыктар менен коштолгонун белгиледи. Колубуз бул спорт комплексине дагы жетип, жаңылоо учуру келгенде курулуш иштерин баштаарда алгач кыйынчылыктар болбой койгон жок. Анткени билесиздер, бул аймактарда жер астындагы суунун деңгээли жогору. А дегенде дренаждар тазаланып, анан курулуш иштери башталды. Жер астындагы суулар тартылып, аянт тегизделди. Кара топурак төгүлүп, көрктөндүрүү иштери дагы жүргүзүлдү. Бул комплекстин жалпы аянты 7,5 гектарга чамалайт. Мында кечкисин дагы оюндарды өткөрүүгө болот. Ал үчүн 4 тарабына жарык берүүчү жабдуулар орнотулган. Бул объект Кыргызстанда спорттук инфраструктуранын жаңыланып жаткандыгынын айкын далили болуп эсептелет. Жана мындан ары спортчулардын жаңы муунун тарбиялоого жана дени сак жашоо образын жайылтууга өзүнүн салымын кошмокчу. Жаңыланган спорттук объекти алгачкы оюн өткөрүлдү. Кыргызстандын премьер-лигасынын 12-чи турунун алкагында Алга жана Барс футболдук клубтарынын беттеши болду. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.